aytdi. Aya meni shunaqa qildi. Tezda keling dedi. Yine men keldim. Ош шаарынын тургуну өспүрүм балдарына 7 жылдан бери сексуалдык ыдык көрсөтүп келген. Мындай пикирди жубайы Нигарахан Тишебаева айтууда. Зомбулукка кабылган балдарга атасы өгөй болгон. Ал балдарына жасаган ыплас иштери тууралуу бирөөгө айтпа деп коркутуп, ушул күнгө чейин жашырып келген дейт. Камактан чыгараман деп аркасынан документini көтөрүп, пул көтөрүп, югүргүлөп жүрдүм барып. Ошондо передача ташып югүргүлөп жүрдүм. Ошондо ine кызым менен балам aya bizdi yaxshi ko'rasizmi, ash eringizni yaxshi ko'rasizmi dedi. Voy, sizlarni yaxshi ko'raman. Erim endi mana ukayni otasi, nimaga unaqa deyapsizlar desam, bizni shunaqa qilar edi. Seks o'ynaysan deb ashunday qilar edi. Keyin sizga aytsak, seni ham, ayini ham o'ldiraman deb aytma derdi. Endi qamoqdan chiqmaydimi, chiqmay qo'yaversin deb menga o'shanda aytishdi. Сексуалдык зомбулукка 9 жаштагы уулу жана 18ге толуу эле кызы кабылганын айтышууда. Учурда эне балада Иса Исаханов аттуу жарандын камалышын каалап турушат. Anaqa странный машинада yuvardım, kirdi o'zi quritadiganida. Unda bilmasdim, kirlarni cho'g'i solib qo'yib, cho'g'i olib. Ina qayinsinim mashinasini bermay qo'ydi. Ina qo'limga yuvishga majbur bo'lib, qo'limda yuvib o'tirsam, o'g'limni yangi kiygizgan tursagi qon ekan orqa tarafi. Ina srazi olib kirdim kuyovimga. Nima unaqa qon desam, o'g'lim ham ikkovi ham bir-biriga qarab turib, g'alati bo'lib qolishdi. Yine oğlum munnum qonadi, munnum artdim dedi. Shu kichkinakay o'g'lini ham, qizini ham debdi. Buni qudalar eshitib, qizimni haydab yuborishdi. Turmush buzilib, men davlenam oshib, siqilib, uxlab qolgan qizim mana dori qutimda dorilarim bor edi. O'sha satrenseynga nimaga ichadigan dorilar bor edi, ashuni ichib olibdi. Yine bo'yidan tushib qoldi. Hozir mana shu Isaxon otli jaran bir ziyon yetkazmasligi uchun O'zbekistonga больницаga yetkazdik. Hozir o'sha davolanyapti. Urgan apamga aytsam o'ltirib, hammalarni o'ltirib qo'yaman deb aytardi. Saynetdi, icherdi. Pistoleti barda apamga atgan. Atam qamalishdi halayım. Зомбулук балдардын тагдырына балта чабып, алардын эмоционалдык абалына жана келечегине да чоң коркунуч жаратат. Мындай учурда балдар сөзсүз түрдө психологдорго кайрылуусу керек. Биздин Ош шаарында дагы, анан райондордо дагы аябай көп болуп атат. Белгилүү жылдын эсебинен бизге 20га жакын адам кайрылды. Эми бул сексуалдык зордук зомбулукка туш болгондон кийин сөзсүз түрдө баланы биздике ошо психологдорго алып келиш керек, адистерге алып келип, ошо балага ошо психологиялык жактан колдоо көрсөтпөсө болбойт. Себеби сексуалдык зордук зомбулукка түшкөн кыздар, балдар бул зордук зомбулукту өтө оор кабыл алышат, Аларда балдарда жалпы жолунан алганда баягы психикасынын бузулушуна алып келет. Балдарда ар кандай тартынуу, коркоктук, тынсыздануу мына ушулар пайда болот. Андан кийин балдардын баягы социум менен мамиле түзүүсү дагы аябай бузулат. Ошондуктан сөз түрдө адистерге кайрылып, адистер алар менен иштеп калыбына келтириш керек. Бул иштер боюнча Исахановго телефон аркылуу байланышканыбызда жогорудагы дооматтарды четке какты. Мунун баарын аялы жалгандан уюштуруп жатканын айтып, эфирге сүйлөп берүүдөн баш тартты. Деген менен Нигарахан Тишебаева жолдошунун үстүнөн Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылганын билдирди. Бирок аталган мекемеден такташтырганыбызда арыз түшпөгөнү маалымдалды. 56 жаштагы Иса Исаханов 94-жылдан бери баңгизаттарды колдонуучу катары каттоого алынган. Өткөн жылы август айында үйүнөн 20 кг марихуана менен колго түшүп, бирок Ош шаардык соту тарабынан кой берилген. Бул тууралуу баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгынын басма сөз катчысы Жанна Сатарбаева маалымдады. Эгер жогорудагы айтылгандар боюнча кошумча тараптардын пикирлери болсо, регион телеканалы чагылдырып берүүгө даяр. Асель Сыдыкова, Тилек Адинабеков, регион, Ош шаары.